Тил шартында балаңызга тамга жаттатууга эң оңой методика менен бөлүшөм. Аягына чейин көрүңүз. Бул методиканы балага колдонуунун эң жакшы жери сиз идиш жууп жатып, же болбосо тамак жасап жатып, же үйдө төшөк салаарда балким колдонсоңуз болот. Кайсыл учур болбосун. Ал үчүн бизге 3 коробка керек. 3 коробка дал ушундай кылып жаза алсаңыз болот. Атайын ушуга окшош коробкаларды алып алсаңыз да болот. Же болбосо үйдө коробкага окшош буюм деле жарай берет. Андан тышкары бизге ушундай алфавит керек. Бул алфавитти дал ушундай кылып жаза аласыздар. Же болбосо жөн эле кесип алсаңыз болот. Дал ушундай тамгаларды кесип аласыздар. Муну кесип алгандан кийин биз кантебиз? Көпчүлүк балдар А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З деп тамгаларды ирети менен жаттап алат дагы, качан дал ушундай чачылган тамгага келгенде алар эмне кылат? Айта албай калат тамганы. Демек биз биринчи баланыкын аныктайбыз. Чачылган тамгаларды астына коюп дал ушуну. Анан точно кайсы тамганы билет, кайсы тамганы орточо билет, кайсы тамганы такыр билбейт. Биз дал ушунду бөлүп алган соң коробканы бөлүп алабыз. Бир коробканы аябай жакшы билген тамгаларга толтурабыз. Бир коробканы орточо билген тамгаларга толтурабыз. Бир коробкага болсо такыр билбеген тамгаларды толтурабыз. Ошентип тамгаларды эмне кылдык? 3 коробкага бөлүп салабыз. Бөлүп салгандан кийин бир коробканы сиз кайсы комнатада көбүрөөк болосуз? Мисалы, чай ичкен үйдө, чай ичкен бөлмөдө көбүрөөк болсоңуз, ошол жака такыр билбеген коробкага, такыр билбеген тамгалар салынган коробканы коюп коюңуз. Кайсы учурда киресиз? Тамак жазарда киресиз, балаңызды чакырып алып, сиз идишиңизди жууй бериңиз, тамагыңызды жазай бериңиз, анан балаңыз менен биргеликте кана балам коробкадагы тамгаларды кайталайбыз деп бирден тамганы алып чыгып кайталай бересиздер. Бул эмнеге жардам берет? Биринчиден орун же болбосо кайсы жерден бала тамганы үйрөнүп атат. Бул атайын балдардын тамганы жаттап эстеп калуусунда аудиалдык, визуалдык, кинестетикалык жол менен баланын жаттап калуусу бар, билесиздер, 3 жолу бар. Демек, ушул жагдайда баланын бардык ушул 3 түрү тең иштейт. Анткени бул жакта сиз бала сиздин үнүңүздү кичинекей кезинен бери тааныйт, аудиалдык жактан бул нерсе ага тааныш. Андан тышкары визуалдык, ал эмне кылып атат? Тамгаларды көрүп атат. Андан тышкары кинестетикалык, ал ошол жерде, то есть ошол бөлмөдө, кухняда тамак жасоочу же болбосо чай иче турган бөлмөдө жаттаган үчүн ал качан окуганы келгенде ошол нерсе эсине түшөт. Бул кинестетикалык атайын жолго кире турган ыкма болуп эсептелинет. Демек, дал ушундай жолдор менен эмне кылдыңыз? Балаңыз менен кайталадыңыз. Эми такыр билбейт деген тамганы ал эмне кылды? Бир күнү билип баштады. Орточо билип калды, орточо билген тамгага, коробкага бөлүштүрүп салып баштадыңыз. Орточо билген тамгаларды эмне кылды? Жакшы, аябай жакшы билип баштады. Аны жакшы, аябай жакшы билген коробкага бөлүштүрдүңүз. Ошентип, такыр билбейт деген коробканын ичинде тамга жок калыш керек. Орточо билет деген коробканын ичинде да тамга жок калыш керек. Эң жакшы билет деген коробка толгондо, балам, экөөбүз бир жакка барып келебиз. Же болбосо мен сага мындай нерсе алып берем деген сыяктуу стимул коюп коесуз дагы, ошентип балаңызга тамга жаттатып аласыз. Андан кийинки процесстерди кийинки видеолордон көрсөңүздөр болот.